Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Куттуу Рамазан айы ичи жасаган бардык ибадаттар, туткан орозолор кабыл болсун дейбиз. Биз Жалал Абад облустук казыяты менен биргеликте ислам дининдеги баалуулуктар боюнча жасай турган кезектеги чыгарылышты сунуштайбыз. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө биз такыбалык же болбосо Кудайдан коркуу деген эмне, мына ушул сөздүн айланасында талкуу өткөрөбүз. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн Наукен районунун имам хатиби Абидинов Ашим ажы келип отурат. Ашим ажы, куш келипсиз. Мына такыбалык деген теманы бүгүн сиз менен талкуулайт экенбиз. Бул динибизде кандай каралат? Мына эми Кудайдан коркуу, Кудайдан айбыгуу деген мааниде түшүндүрүп келесиздер. Бул Кудайдан коркуу деген эмне? Бул кандай түшүндүрсө болот? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah, ма бад. Ассаламу алейкум, урматтуу ушул өзүбүздүн областыбыздын телеканалынын кызматкерлери жана ушул бизди бүгүнкү ыйык күндөрдө көрүп турган телекөрүүчүлөр, Аллах Таала туткан орозоңорду кабыл кылган болсун. Ушул күндөрдө кылган жакшылык садакаларыңарды, ифтарларыңарды кабыл кылсын дейбиз. Рахмат. Негизинен бүгүнкү темада айта турган баяныбыздын же болбосо бүгүн сүйлөшө турган темабыз бул таква. Таква деген сөз бул араб тилинде Кудайдан коркуу. Коркуу деген сөздү сөзмө сөз түшүндүрөт. Эми коркуу эмнеден коркуу дегенде Кудайдан коркуу. Эми Кудайдан коркуу деген нерсе Куранда Аллах Таала Кудайдан чыныгы коркучтукта корккула. Жана силер мусулман болгон абалыңарда бул дүйнөдөн өткүлө дейт. Кудайдан коркуу өз ичине эмне нерселерди алат? Кудайдан коркуу биринчиден ошол Кудайдын бар экендигин айгинелөө сөз менен, калиманы айтып, ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деген калиманы айтыштык менен Кудайдын бар экендигин, Кудайдын кудурети, Кудайдын бизди жаратуудагы жана биздин жашообузду жөнгө салуудагы өзүнүн кудурети бар экендигин. Андан кийинки ошол исламдын 5 түркүнү болгон кийинки буйругу намаз окуубуз, орозо тутуубуз, зекет берүүбүз, мүмкүнчүлүгү болсо ажыга барыбыз. Бул нерселердин бардыгы ошол Кудайдан коркууну өз ичине алат. Эми Кудайдан жогоруда аятта айтканыбызда Кудайдан чыныгы коркучтукта корккула деген мазмунда бул кээде боло берет кылбастан, кээде коркуп калбастан, кээде Кудайдан коркууну адамдардын көзүнө көрсөтүп, Кудайдан коркуучу болуп көрүнүп, кээде өзүң жалгыз калганда Кудайдан коркууну жоготуп коюу эмес, чыныгы коркунуч. Качан болбосун, кай жерде болбосун. Муаз ибн Жабалдын Ахмад ибн Хамбал рываят кылган хадисинде иттакиллаха хайсума такун. Пайгамбарыбыз хадисинде Аллах Тааладан кайда болбосо корккун. Эми кайда болбосо корккун, адамдардын астында болосуңбу, жалгыздыкта болосуңбу, же бир түшкүндүккө түшкөндө болосуңбу, же болбосо бир жыргалчылыкка же бир ийгиликке жеткенде болосуңбу, ошонун бардыгында Кудайдан корккун дейт. Кудайдан коркуучу нерселерди алып атат. Дагы ин шакартум дейт. Эгер шүгүр кылсаңар, лазиданнакум. Аллах Тааланын берген неметине шүгүр кылыштык менен Аллах Таалага шүгүр кылсак бергенде, Аллах Таала бу нерсени ашырып берем дейт. Жада калса пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мен дейт бир күндө 100 жолу, эң кеминде 100 жолу истигфар айтам дейт. Ошондо сахабалар пайгамбарыбыздан сурашты: Расулалла, сиз бул дүйнө, наркы дүйнө күнөөңүз кечирилген инсан болсоңуз, сизге истигфарды эмне кереги бар дегенде, Аллах Таала мага берген неметтери үчүн шүгүр кылган абалда айтам дейт. Бул да болсо Аллах Тааладан коркуу. Хайсуматакун, кайсыл жерде, кандай абалда болбосун Кудайдан корккула дейт. Дагы ушул хадистин этегинде эгер бир жамандык иш кылып койсоң, адам баласы күнөөлөрдөн таза эмеспиз. Эч кимибиз жүрөгүбүздө болсун, же болбосо кан тамырыбызда болсун, же болбосо биздин ушул ичибизде болсун, шайтандын насибеси бар. Качандыр болбосо бирөөдөн сөз менен күнөө кылабыз. Качандыр бир колубуз менен, качандыр бир има ишара менен өткөн адамды бул кандай адам экен деп карап койсоң деле бул күнөө.
Эгерде пайгамбарыбыз ушу хадистин этегинде айтат, эгерде бир жаман иш кылып койсоң, фатби сайиата. Жаман иш болсо, фатби хасаната. Бир жаман иш кылып койсоң, күнөө кылып койсоң дейт, анын аркасынан жакшылык ишти кылгын тамхуха, бул нерсени өчүрөт дейт. Эми алымдарыбыз айтат, эми бир жаман иш кылып койсоң, аркасынан жакшылык кылып кой дейт. Бул жакшылык амалдар кайсыга кирет дегенде, пайгамбарыбыз айткан ыйман көптөгөн бутактары бар. Алардын эң чоңу дейт, ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Эгер бир жакшы ишти кыласаң, бирөөнүн жүрөгүн оорутуп койсоң, аны барып кечирим сурасаң дагы, бул эмне? Сөз менен бирөөнүн жүрөгүн ооруттуң, көңүлүн ооруттуң. Аны барып кечирип кой, жана ачуу калтырдым, ушундай деп жакшы иштерди айтсаң, бул да күнөөсү кечирилет. Эгерде бул бирөөнүн көңүлүн ооруттуң же бир иш кылып койдуң, эгерде ушунун аркасынан бир жакшы амал таппай калсаң, же болбосо ошонун аркасынан ла иляха иллаллах калимасин кайра келтириштик менен биз ыйманыбызды бекемдесек, бул дагы жакшылык иш болот. Бул нерседе ушундай деп хадисте ушундай деп аркасынан жакшылык менен аткарсаң, бул мурдагы кылган күнөөңүн кечирет. Алла разы болсун. Мынакей Ашмажи бул теманы жакшы кылып ачып бердиңиз. Мына ушул кээде жүрөктөрдө айырма болот экен да, коркуу боюнчачы. Мына сиз айтып кеткендей, Кудайдын өзүнөн коркуу, такыба болуу. Жана ошонун жанында Кудай жараткан нерселерден коркуу. Мисалы балким ал дүйнө болушу мүмкүн экен. Кудай берген бир макам болушу мүмкүн экен. Ушул макамдан ажырап каламбы, дүйнөдөн ажырап каламбы дегендейчи. Ошол эки жүрөктүн ортосунда бир чоң айырма болуп атпайбы? Кудайдын өзүнөн коркпойт. Ал жараткан нерселерден коркуп, ошо менен бир азапка малынып калган бир нече тагдырлар бар да. Ошолорду бул жака сууруп чыгуунун кандай жолу бар? Ошолор канткенде ошол азаптан кутулат? Мындайча айтканда, могу жерде бир нерсени жоготуп алам деп корккон жүрөктөрдү канткенде биз Алладан корккон жүрөккө айлантыра алабыз? Арабтарда бир макал бар экен. La yajtamiyani soyfani fi gimdin wahidin дейт экен. Бир кылычтын кынына эки кылыч батпайт. Бир кылычтын. Эми азыр иштегенибизде бир кызмат кылган кылычтар эми жок эсе, сувенирлер болсо, бирок бычактарыбыз бар го. Бир бычактын кынына эки бычак батпайт да. Ошондой эле эгер сиздин жүрөгүңүздөгү коркуу Кудайдан болсо, иттакиллаха, Аллах Тааладан корккула. Кимде ким Аллах Тааладан корксо дейт, аятта айтат. Аллах Таала анын чыгып кете турган жайын кылып коет. Эмнеден чыгып кете турган жер? Кайсыдыр бир башыңызга мүшкүл иш түшсө, эки нерсе турат. Сиз айткан бири мансап, же болбосо байлык, же болбосо бир бийлик, кайсы бир нерсе болсун. Бир жагында Кудайдан коркуу турган болсо, сиз Кудайдан коркууну бийикчерээк койсоңуз, туура бир жетекчиден коркушуңуз мүмкүн. Же бир башка бир байлыгыңызды тартып алып алышынан коркушуңуз мүмкүн. Эгер Кудайдан коркууну биринчи койсоңуз дейт, Аллах Тааланын убадасы бул. Аллах Таала эч бир болбогон нерсеге убада бербеген. Ошол сиз чыгып кете турган, азыркы тилде айтайлык, проблема, же болбосо өзүбүздүн тилде бир мүшкүл. Ошол мүшкүлдөн чыгып кете турган жайды кылып коет Аллах Таала дейт. Дагы Аллах Таала пайгамбарыбыз хадисинде айтат, эгер дейт сурасаңар, Аллах Тааланын хадиси кудусийсинде, хадиси кудусий дегенибиз Курандан өкүмү бир аз пасыраак, бирок пайгамбардын сөзүнөн бийигирээк. Бул дагы Курандын сөзү. Ошондо айтат да, эгер эмне сурасаңар дейт, Аллах Таала айтат, менден сурагыла дейт. Эгер бир коргонуч сурасаңар дагы менден сурагыла. Силердин ошол жер жаралгандан баштап, азыркы айтайлы, адам ата жаралгандан баштап эң акыркы жарала турган адамга чейинкилериңер, алдыңкыраңар, же кийинкилериңер, ошондой эле жандыктарыңар баардыгы бир дөңсөөгө келип менден сурай турганын сурашса дейт. Аллах Таала хадис кудусинде, мен аларга бардык сурагандарын берем дейт. Ким сурайт, не сурайт? Мен сурашым мүмкүн, үй жай сурашым мүмкүн. Мен сурашым мүмкүн, бакыт сурашым мүмкүн. Дагы бирөө бир нерсе, дагы бирөө бир нерсе, дагы бирөө бир нерсе. Ушулардын баардыгынын сурагандарын берем дейт. Менин мүлкүмөн деңизге бир кичинекей куш келип, оозуна суу алып кеткен чалык дагы менин мүлкүмөн кемебейт дейт. Аллах Тааланын убадасы. Себеби
Биз тобокелчилик дейбиз го. Мына мисалы үчүн азыр бир жараныбыз жолго чыкты, тобокел кылам, шаарга кирем деп тобокел кылды, коменданттар өткөзүп коюшар деп тобокел кылды. Ал жолго тобокел кылды. Биз ошондой эле биз эми келди, бир документи туура болбоду, өтпөдү. Демек анын жашоосунда эмне бар? Документинде бир тоскоолдук бар. Кире албады, комендатуранын ичине кире албады. Ошондой эле биздин жашообузда биздин кайсыдыр бир тобокелибиз Кудай үчүн болгон болсо, албетте тобокелдин аркасында амалдарыбыз дагы салих болушту керек, жакшылык болушту керек. Бир күнөө ишти кылып туруп тобокел кылдым Аллага, мен ушул иши жакшы болот десе жок. Анын аркасынан бир жакшылык иш кылмайынча бул күнөөбүз кечирилбейт. Албетте кайсыдыр бир иштерди аткарган болсок, Аллах Таала мындай да, Аллах Таала бизди ден соолугубузду бүтүн кылып жаратты. А бирок биз ден соолугубузду өзүбүз иштен чыгарып алгандай, шамалдатып алдык. Аллах Таала бизди ден соолугубузду бүтүн жараткан. Өпкөбүздү, жүрөгүбүздү, бардыгыбызды. Туура эмес тамактануудан жараттык. Же бир кокустуктан бир жерге чыгам деп түшүп кетип, бутубузду, колубузду сындырдык. Ушундай эле тобокелчиликти биз Аллах Таалага кылып, Аллах Таала көрсөткөн жол менен барсак, Аллах Таала биздин тобокелибизди кабыл кылат дагы сактайт. Эгер биз башка эле нерсеге тобокел кылган болсок, Аллах Таала биздин тобокелибизди дагы ушул нерсеге коюп коет. Биздин бара турган, кайрыла турган нерсебиз бир Кудай болгондугу үчүн тобокелибиз дагы, амалыбыз дагы Кудай аткар деген иштер менен аткарып, аткарба деген иштер менен аткарбасак, демек биздин тобокелибиз Кудайга жеткен жана Кудай өзү биздин тобокелибизди кабыл кылган, биздин ишибизди оңдогон болот. Дагы ушул нерселерден Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят болгон хадисте силер дейт бири-бириңер менен жанжалдашпагыла. Бири-бириңерди көр албастык кылбагыла. Бири-бириңерге кара санатайлык кылбагыла. Бири-бириңерге ачууланбагыла. Бириңердин соодаңардын үстүнө бирөөңөр соода кылбагыла. Албетте мусулман адамдын бир тууганы, аны азаптабагыла, кыйнабагыла. Же болбосо аны маскаралап, үстүнөн күлүп, аны пас санабагыла. Деп туруп, ушул хадистин этегинде пайгамбарыбыз колун ушул көкүрөгүнө коюп туруп, ат-таква хахуна. Таква деген мына ушул жүрөктө. Деп 3 жолу жүрөгүн көрсөткөн да. Биздин жүрөгүбүз канчалык деңгээлде ошондой такваны сиңире алса, албетте мээбиз жүрөгүбүз берген буйрук менен иштейт го. Жүрөгүң бир нерсени шуга жүрөгүм тартпай атат деп жөн карапайым элдил айтабыз го. Демек, биздин жүрөгүбүз ошол нерсени кабыл кыла албай атат да. Жакшы иш экен деген. Ушунга менин жүрөгүм элжиреп ушул ырахаттандым дейт. Жанагы ушул маалыматтарда дагы жүрөт го. Бут качан эс алат, көз качан эс алат, уктаганда, баспай калганда отурган жүрөк качан эс алат десе, жүрөгүбүз жакшы сөз укканда эс алат экен. Ошондой кылып таквабыз да ошо жүрөктө болот экен. Жүрөгүбүз чыккан нерсени мээбиз ошол нерсеге иштерге жумшаттырат экен да. Ошол нерседе азыркы таква деген бул жерде деп пайгамбарыбыз дагы бир жолу такваны сөз. Демек, бири-бирибизге душмандык кылбаштыгыбыз. Эмне үчүн паланчанын машинеси кымбат болуп кетти, меники дагы эле ушунда. Эмне үчүн түкүнчөнүн үйү мындай болуп кетти, же башкага көрө албастык кылышыбыз дагы бул биздин таквабыз жоктугунан болот. Же болбосо өзүбүз менен коңшубузбу, кесиптешибизби, көчөдөгү жолдошубузбу, сен мындайсың, сен ким элең деп аны пас өзүбүздөн ылдый төмөн санаганыбыз дагы бул биздин таквабыз жоктугунан болот. Ушул жерде мына жана өтө сонун бир мисал келтирип кеттиңиз да, бир кынга эки кылыч отурбайт, батпайт дегендейчи. Демек, бир жүрөктө дагы эки коркунуч сезим же эки бир сүйүү дегендей отурбайт турбайбы? Ошондой түшүнсөк болот да. Же Кудайдан коркуш керек, же Кудай жаратылган нерселерден коркуш керек. Ал жүрөк. Вот ошол жерде эми бир суроо жаралып атат да. Биз мисалы Кудайдан корктук дейбиз. Кудай буйруган амалдарды жасап атабыз. Кудай тыйган тыюулардан кайтып жатабыз. Ошонун жанында кайсы бир өзүбүздүн жакшы көргөн нерсебизден ажырап калбайлы деп коркунуч менен жашап жүрөбүз. Бул жүрөктү тарбиялаш керекпи, жакшы эле нерсеби, же бул коркунучтан такыр эле кол жууп тазаланыш керекпи жүрөк? Эгер дейт, сактансаң, өзүбүздүн сөзүбүз бар, сактансаң Кудай сактайт дейт. Бул нерседе эмне да? Ар бир нерсенин мындай эмне дейбиз? Колдонулган китепчеси дейбизби, же болбосо мындай
эрежелери бар. Ошол нерседе Кудайдан коркуунун эрежеси бар. Азыр жогоруда айтканыбыздай, кайсыл жерде болбосун. Ошондой эле адамдан адам коркпойт. Бирок адам ар бир себеби Аллах Таала Куранда айтат да, атыйуллаха дейт. Аллах Таалага моюн сунгула, ва ати расул, жана пайгамбарга моюн сунгула бардык иштерде. Ва ули амри минкум. Силердин ичиңерден башчы болгон адамга моюн сунгула дейт. Бул моюн сунгула деген нерсе качан гана бул эми жетекчи, ар бир айтайлык, ар бир жетекчи өзүнүн жетекчилиги астында жооп берет. Бул нерсени ар бир жетекчи сезе билиштик керек. Өзүнүн кол астындагыларын. Ошол качан гана дагы бир немеде ла таата ли махлукун фи масиятил халик дейт. Аллах Таалага күнөөкөр боло турган орунда, жаратуучуга күнөөкөр боло турган орунда жаралынган нерсеге моюн сунуш жок. Эгер айтышыбыз керек, эгер жетекчибиз болобу, же ошол ишти аткарсак, сиз айткан мал мүлкүбүздөн же мансабыбыздан же башка нерсебизден ажырап кала турган бир ишти аткарып атат, жетекчибиз буйруп атат. Ушундан ажырап кала турган болсок, демек жанагы адамга болбосун, албетте өзүңө жакшы көргөн нерсени башка мусулманга дагы жакшы көр дейт. Сиз өзүңүзгө Кудайдан коркууну жакшы көрүп атасыз. Бирок ошо жетекчиге дагы урматтуу төрага же жетекчи же мындай кылсак Кудайга күнөөкөр орун болот экенбиз. Мунун демек башка жолун биле алсак, бул кишиге дагы бир үлгү кылып болобуз, же бир эскерткен болобуз. Албетте эскертүү мусулманга пайда берет дейт. Ошол нерселерде Кудайдан коркууну бекемирээк кармасак адашпайбыз. Адашпайбыз. Өзүбүздүн жанагы чыга албай аткан туңгуйугубуздан чыгып кетиштикке же Кудай бизге өз жүрөгүбүзгө бир башка жолду берет, же болбосо жанагы жетекчибизге, бизди буйруп аткан жетекчибизге башкача бир пикирди бериши мүмкүн. Себеби калыптардын ээси баары Кудай. Ушул тема абдан жакшы ачылып калды да. Бизде мына өзгөчө мамлекеттик деп ачык эле айтайлы, мамлекеттик мекемеде иштеген, көп жыл иштеген. Мейли ал жетекчилик кызматта, болбосо жөнөкөй эле катардагы кызматкер, тажрыйбасы менен ошол жумушка мындайча айтканда бир жашоосу менен көнүп калган да. Ошол жумуштан, ошол кызматтан кете турган болсо, ал үчүн кадимкидей бир жашоо аңтар теңтер боло тургандай, башка жактан ырыскы жок болгондой туюлуп калган да, жүрөктөр ошончо ынанып алган. Ошондой жүрөктөргө, ошондой инсандарга сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде пайгамбарыбыз айтат, силер дейт эненин курсагында дейт 40 күн жанагы алак неме болуп турасыңар, нутфа болуп турасыңар дейт, ириң суу болуп турасыңар дейт, эненин курсагында 40 күн. Андан кийин дагы 40 күн кан аралашкан алака болуп турасыңар дейт. Ириң менен кан аралашкан суу болуп турасыңар эненин курсагында. Андан кийинки 40 күн жалпысынан 120 күн болду. Кийинки 40 күн силер бир кесим көчкө айланасыңар деди. Мына ошондо ошол адамдын 4 нерсеси жазылат деди. Амалы, жакшы амал, жаман амал. Ырыскысы, анын бактылуу, бактысыз болуштугу жана анын өлүмү жазылат дейт пайгамбарыбыз. Ажалы. Ажалы. Кайча жашап өлүштүгү жазылат. Ушул нерселерде жагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтты. Силерге деди, бир колот толу алтын болсо, дагы бирөөсү болсун дейсиңер. 2 колот толу алтын, эми колотту бир көз алдыңызга келсеңиз канчалык тереңдикте. Азыр бир колотко суу сактагыч кылып, мына бир колотто токтогул кеси турат азыр, бир колот. Ошончо жер толу алтын күмүш болсо дагы бир. Силердин көзүңөр турпакка толгондо тоесуңар дейт. Эми жогорудагы хадисибизде ырыскыбыз биздин эненин курсагында 120 күндүк болгондо жазылган болсо, эгер биз тырышсак дагы ошол ырыскыга гана жетебиз. Тырышсак дагы. Жок, өзүбүздүн өлчөмүбүздөгү мээнет кылыштык менен деле ошол ырыскыга жетебиз. Демекчимин, эгер кайсыдыр бир жумуштан кетип калсаң, ач калып калбайсың. Сен ырыскың жазылган экен, ошол ырыскыда жашайсың. Кайсыдыр бир жумушка келсең деле, мындайча айтканда бир майлуу сүттүү жумушка келсең деле ошол ырыскыдан
Аша чалып кетпейсиң. Аша чабып кете албайсың. Эми болот. Кээ бир мисалы үчүн бир немебизден чыйып кеткен болуп калбайлыкпы темабыздан. Bir kişi bir maylı süttü жерге oturuştuğu için al özünün rızkısın dağı çoğurak maylı süttü жерге beri anan gelip atat. Oşo maylı süttü nerede maylı süttü жерди alış için özünün rızkısın biröөгө berip, bul жерде tekşerүүsü gelip kelse dağı biröөгө berip, ortada jana özüne buyurulgan эле rızkı kalat. Je bolboso bul rızkıdan деле түшүп кетиштик болот, түшүп кетет, эс алууда жатат. Бизге белгиленген рызкы. Ошол мансабыбыздан ажырайбызбы, кызматыбыздан ажырайбызбы, Кудай Таала бизге өлчөп берип койгон нерсе гана болот. Эми элдин ичиндеги бир аксакал жөнүндө бир кичине кыскача неме, бир аксакалдын ушул күндө бир кандай десем, бир тууганыбыз айтып берип атат. Коyon bakkan bir tuğan uşu sözde aytıp beri utat. Ben koyon bakam deydi. Bir aksakal geldi deydi. Al aksakaldın 1000 koyu var uşu günde deydi. 1000 baş koyu var. Emi жылкысы var 2-3 үйür deydi. Maldarı var. Uşul aksakal oğurup kalıptır. Bir gana koyondun göşün. Toğuktundaki etin emez. Koyondun gana etin jese bolot eken deydi. Aksakal gelip aytıp utat deydi. Sende koyon var eken. Uşul koyonunu maga çiraylı kılıp soyup kozdop, мындай таза кылып союп бер. Мен эт жегим келди. Байлыгыман бир кесим дагы жей албай атам. Жесем ден соолугум көтөрбөй атат. Ушул коёндун гана этин жесең болот деп сунушташты деп атат. Ушунга окшош эле бизге белгилеп койгон ырыскыны жейбиз. Ошо ырыскы менен ырыстанабыз. Ошо ырыскы менен жада калса ошо ырыскысы жок деле бар рызкысын жей албай кош айтышкандар деле бар. Ошол ырыскыны берүүчү Аллах болуп атпайбы? Баягы булар ырыскыны берүүчү кызмат же мондой отурган креслосу деп түшүнүп алган жерде бир жаңылыштык көз караш өкүм сүрүп атат да. Мен ушул кызматтан ал чоң деле макам болбошу мүмкүн. Жөнөкөй эле катардагы жумуш. Болгону ошол нерсеге адаптация болуп көнүп калган баягы кызматкер. Ошол жерден жумушун которсо, ал үчүн бүт нерсе аңтар теңтер болуп жашоо токтой тургандай сезилип калган да. Эми жанагы таштын ичиндеги куртка деле жараткан өзү ырыскысын берип аткандан кийин ошондой деңгээлде баягы ырыскыдан коркуп калган инсанга бир таң калса болот да, мындай бир ал жараткандын ырыскысына мындайча айтканда жараткан берүүчү зат, алуучу зат деген нерсеге ал анчалык деңгээлде ынанбай аткандыгын белгиси да. Эми ошолорго кандай бир тарбияласа болот ошондой жүрөктөрдү. Анткени бул биздин жашообузга, мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө да өзүнүн мындайча айтканда бир терс таасирин тийгизип жатат да. Кан алмаш керек бардык тармактачы. Мен эмне үчүн жана мамлекеттик тармак деп мисал келтирдим. Ошол тармакта да жаңы көз караштагы, жаңы принциптерди түшүнгөн, убакыт, мезгил талап кылган бир ошондой муун келиш үчүн жогорку муун алмаш керек турбайбы? А бирок бизде тилекке каршы ошондой чечүүчү жерлерде дагы деле бекем эч жакка жылбай отурган адамдар бар да. Эми ошолорду кантип тарбияласак болот? Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын абасы Абу Талиб дүйнөдөн кайтып атканда пайгамбарыбыз пайгамбарлыгы белгилүү болду. Ачык даваттар жүрүп баштады, ачык элге жайыл ошондо келгенде пайгамбарыбыз абасына айтты да: "Бир жолу ла иляха иллалла деп коюңуз, мен сизди бейишке алып кирип кетейин" дегенде Аллах Тааладан кабар келди: "Сен жакшы көргөн адам ыйманга келбейт. Биз каалаган адам ыйманга келет" деп пайгамбарыбыз ушундай эскертүү. Бул пайгамбарыбызга эскертүү келди да. Эми бул нерседен билебиз, биз имамдар, мечит имамдары, медреселер, мына сизге окшош маалымат таркатуучу уюмдар, силердин жардамыңар менен колубуздан келишинче мына муфтий азирети баш болгон, муфтияттагы орун басарлары, Замир кары, Раушан кары немелер, карылар, каздамлабыз баш болуп элге айтабыз. Канча айта берсек, алардын жүрөгүнө ушундай тоокелчиликти салуу, Кудайга тоокелчиликти салуу, же болбосо Кудайдан коркууну салуу бир Кудайдын өзүнүн ишинде экен да. Бизден буйруганга буйрат экен да. Бизден жана сизден бул
тобокелчилик Кудайга гана болуштугу, ырыскыбыз ченелген дагы болуштугу, өмүрүбүз ченелген болуштугу айтып жеткизип коюштук аларга. Кайсыдыр бир күнү bir sebepten hidayet gelet. Buna bir kança adamlarımız bir kızmatta iştegen, gebiröler, başka bir tarmaklarda жүрген kızmat emez, başkalar günü gelgende Kudaydan korkumun onday bola turbayı dep. Takır özgörgön insanlarımız var go. Uşolardын деле жүрөгүнө Кудай салды да. Кээ-бирөөлөрүм убагында аларга бирөө тике карап сүйлөй албаган адамдар болгон. Бирок Аллах Таала ошолордун жүрөгүнө өзүнөн болгон коркууну салып койду эле. Жанагы алдына кириштен корккон адамдар өздөрү алардын алдына келип ыймандашып атышат. Демек бул Кудайдан коркуу сезими дагы Алла Таалам өзү каалаган инсандарда болуп турбайбы? Демек бул коркууну жаратуу үчүн адам өзү да аракет кылыш керек экен да. Эгер жүрөктө ошол коркуу сезим жок болсо, ошону туюп туруп, ай менде коркуу сезим жок, демек Кудай менин жүрөгүмө ошол сезимди бербей атат, мен муну жандандырышым керек, пайда кылышым керек деп инсан өзү да аракет жасаш керек турбайбы? Аллах Таала Кур'ан-ы Кериминде кайсыдыр бир коом дейт. Өзүн өзү өзгөртпөсө, ал коомду Аллах Таала өзгөртпөйт дейт. Биздин ошондой коомду өзгөртүүчүлөр адамдар айтып, неге бул күндө ошо нерсени айтып атат? Ноу дамла чыгып эле күндө эмнени айтат? Бир маани берейинчи деген. Кээ бир аксакалдар бар да, жакшылап маани берсем бир ширин сөздөрдү айтып атат экен деп. Бара ушинтип коомубуз өзүбүз жакшылык жакка аракет кылсак, анан жакшы болобуз да. Бир нерсе айтып кетчү нерсе, темабызга тиешеси барбы жокпу билбей калдым го. Мына COVID-19 деген бир бале келди. Жер жүзүнө келди. Ошол бале биздин Кыргызстаныбызга дагы келгенде, карантин болуп баштаганда, үйлөрүбүздөн чыкпай отуруп калганыбызда элдин баардыгы кудайладык. Кудай, бир Кудай өзү неме кылбаса болбойт экен, Кудайга башка тобо кыла турганыбыз жок экен деп. Бирок күнү келди, мына кече жакында Ороз айы келди. Кур'ан түшкөн аят. Аллах Таала жакшы көргөн аят. Ушунда көптөгөн сооптор болуп турган аят. Бир күндөр келди эле ысыкты шылтоогул орозо кармабай аттык. Азырчы күнүбүз ысып кеткен жок. Бирөө ишке барып кечке талыгып калган жок. Иштеп, баардыгы үйүндө көргөнү телевизор эле болуп калбаса, ошону деле орозо тутуп алып кармаса болот. Ошолордун деле оозу ачык. Бул жогоруда айткандай Кудайдан коркуу эмне дегенибизде биринчи ыйман келтирүү, андан кийин намаз окуу, андан кийин орозо кармоодо үчүнчүсү турат. Бул үчүнчүнү аткарыштык, орозону кармаштыгыбыз дагы мейли, кээ бирөөнүн жашы карылык болуп, кубаты жок. Кээ бирөөлөрүбүз орозо тутсак, оорубуз көбөйүп кетет десек бир жөн. Бирок жакшынакай, күчтүү. Нөрүбүз деле эмне болду? Мен курсагым ачып калат экен деген болбогон шулду. Бул дагы Кудайдан коркуу болот, ушу буйруктарды аткарышыбыз дагы. Эгер бул нерсени кылбасак, Аллах Таала айтат: "Эгер мен берген жакшылыктарга шүгүр кылсаңар" дейт, бул нерсени көбөйтүп берем дейт. Эгер биз берген Аллах Таала берген жакшылыктарга шүгүр кылбасак, бул нерсени Аллах Таала секин алып коет. Бизден көтөрүп коет. Тынччылыкты көтөрүп коет. Мына эмне болдук? Болот экен деп кап-каптап ундар ташыдык. Өкмөтүбүз ундарыбызды жеткирип берип атат го. Тамак ашы жокко майынан бери, күрүчүнөн бери, күкүртүнөн бери жеткирип бергендер болуп атат. Рахмат. Мынакей азыр бизде негизги ушул коркуу сезими жөнүндө, Кудайдан коркуу, такыбалык жөнүндө абдан жакшы мындай сөз айтып кеттиңиз. Мына бизге бөлүнгөн убакытта соңуна чыгып келе жатат. Жалпы жыйынтыктап айтканда, биз ушул сезим менен жашаш үчүн дагы кандай жактарга көңүл бурушубуз керек? Мына куттуу Рамазанда жашап атабыз. Ушул мезгилде балким бизге шанс болуп атат. Такыбалык өзүбүздүн сапаттарыбызды өнүктүрүп алганга. Жалпы биздин телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн бир айта турган акыркы сөзүңүз. Айта турган сөзүм, Аллах Таала айтат: "Мен инсан менен жинди өзүмө ибадат кылыштык үчүн гана жараттым" дейт. Аллах Таала бизден 24 саат убакыт берсе, 1 саатын гана биз Аллах Тааланын ибадатына жумшаштыгыбызды сурайт. Эми ар бир нерсени жаратылышынан анын максаты болот. Демек Аллах Таала бизди жаратылыштан максат биз бай мүлк чогултуш эмес, өзүнө ибадат кылыштык үчүн гана экен. Айтайлык, мына столду бир устабыз жасады,
ушундай жерге орнотуу үчүн же болбосо биз отурган стулубузду отуруш үчүн жаратты. Ошондой эле бизди дагы Кудай өзүнө ибадат кылыштык үчүн жаратты. Башка нерсе сурабады. Бизден мал, мүлк же болбосо кийим кече башка нерсени сурабады, өзүнө ибадат кылыш үчүн гана. Ибадатты гана сурады. Айтарыбыз, урматтуу теле көрүүчүлөр жана жалпы мусулман бир туугандар, ушул эсептелүү гана күнүбүз калды. Балким 15 күн, балким улуу айларда, ушул айларда адамдардын күнөөсү кечириле турган, ушул айда адамдардын рахман болгон Аллах Тааланын кечирими боло турган, күнөөлөрүбүздүн канчалык кылсак, жакында бир күнүбүз келетет, кадыр түн деген күнүбүз. Ушунда бир кылган амалыбыз 1000 жолу кылганга барабар боло турган амалдар келип атат. Ушул ороз айыбызды текке кетирбейлик. Калган күнүндө болсо жакшы ой тилектер менен ушу орозо кармаштыкка bir hareket kılıp Allah Taala'nın buyruğunu atkarsak, Allah Taala inşallah bizge murdagı jakşılıktарын kayra kaytıp berүүгө kudurеттүү zat. Allah Taala'nın jakşılıktарын ümit kılıp kalabız inşallah. Чоң рахмат, Ашымажы, илимиңизге, өмүрүңүзгө Кудай Таалам береке берсин. Мына биздин куттуу студияга келип жакшы маек кылып бердиңиз. Allah razı olsun. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Жалал Абад облусунун казыяты менен жүргүзүп жаткан ислам дининдеги инсандык баалуулуктар темасындагы көрсөтүүлөрдү улантабыз. Мына ушу бүгүнкү такыбаалык болбосо мындай тагы башкача айтканда Кудайдан коркуу деген теманы жыйынтыктап жатып, мына ушул устаз айткан сөзгө бир кичине токтолгонго туура келет. Мына инсан катары адам баласы эненин курсагында 9 ай жашайт экенбиз. Ал рызкыны Кудай бизге киндик аркылуу, эненин киндик аркылуу берет экен. Андан кийин төрөлгөндө сүт аркылуу биздин оозубузга алып келип берет экен. Андан кийин улам биз мына ушул ырыскыга карата коркунуч сезимдер күчөгөн сайын, бутубузга туруп кыймылдап аракеттенген сайын канчалык жүрөктө ырыскыга карата, ырыскыга келбей калабы, жашоом кандай татаалдашып кетеби деген коркунуч улам көбөйгөн сайын ырыскыны Алла Таалам качырып коет экен. Эгер тескерисинче такыбалык, Кудайдан коркууга биз жүрөккө орун берсек, Кудай ошончолук бизге жакын болот экен. Кийинки жолу экранда көрүшкөнгө чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар.